Жер жемиштердин баарынын пайдалуулугу бирдей деп ойлосоңуз жаңылышасыз. Алардын арасында зат алмашууну тездетип, денедеги майларды эритүүчү касиети бар жемиштер бар. Буларды канчалык көп жесеңиз, ошончолук жагымдуу келбетке ээ болосуз. Мына ошол сизди ашыкча салмактан арылтуучу жемиштер төмөнкүлөр. Алмурут. Бул жеңиш ашыкча салмактан арылууда сизге эң мыкты жардамчы болуп берет. Курамында клетчатканын көптүгү жагынан көп жемиштерди артка калтырат. Алмурут ачкалыкты көп сездирбегендиктен аз тамак жеп, натыйжада ашыкча салмагыңыздан арылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Карагат. Жакында Техас аялдар университетинде карагаттын май клеткалары менен эң сонун күрөшүүлөрүн изилдеп чыгышты. Анын мыкты антиоксидант экени буга чейин эле белгилүү болчу. Андыктан ден соолугуңуздун чың болуп, келбетиңиздин келишимдүү болушун кааласаңыз, мүмкүн болушунча карагаттан көбүрөөк жеңиз. Шабдалы. Калориясы аз бул жемиш клетчаткага, калийге жана витаминдерге бай. Шабдалы организмден керексиз жана зыяндуу заттарды айдап чыгуу менен келбетиңиздин келишимдүү болушуна жакшы шарт түзүп берет. Апельсин. Табигый жемиш менен дүкөндө сатылган апельсин ширесин алмаштырбаңыз. Апельсин жемишинде калория алда канча аз жана клетчатка көп. Аширеде андай эмес. Бир даана апельсинде 85 калория жана 5 грамм клетчатка бар. Алма. Алманын эң сонун май эритүүчү экени сизге маалымбы? Баарыбыз сүйгөн бул жемиш курамындагы көп өлчөмдөгү клетчаткасы жана калориясынын аздыгы менен башка жемиштерден айырмаланат. Мындан тышкары витаминдерге жана минералдарга бай. Келбеттүү болгуңуз келеби? Анда күнүнө жок дегенде бирден алма жеп туруңуз. Кулпунай. Кулпунайды көп жесеңиз сизде зат алмашууну тездетип, организмдеги ашыкча майларды эритүүчү гормондор иштелип чыгат. Банан. Бананды диетадагы адамдардын биринчи душманы дейбиз. Мунусу туура, анткени анын крахмалы, калориясы көп, таттуу. Бирок түшкү же кечки тамакты 2 банан менен алмаштырып коюуга болот. Чоңураак бир бананда 200 калорий жана 2 грамм май болот. Анар. Анар атеросклероздун алдын алат. Холестериндин деңгээлин түшүрөт, организмден токсиндерди айдап чыгат жана тамакка болгон табитти азайтат. Андыктан бул дагы келишимдүү келбетке ээ болууга жардамчы азыктардын бири. Грейпфрут. Бул эң сонун май эриткич. Тажрыйбалар көрсөткөндөй, мындай жемиштин жартысын тамактын алдынан жеп алсаңыз, ашыкча салмакты жоготуу процесси тездейт. Мындан тышкары бул калориясы абдан аз жемиш. Жарым грейпфрутта болгону 37 калория бар жана көп өлчөмдөгү клетчатка бар. Киви. Кычкыл таттуу бул жемиш клетчаткага өтө бай. Андыктан ашыкча салмак менен күрөшүүдө сизге эң мыкты жардамчы болуп берет. Кивидеги клетчатканын булагы ичиндеги кичинекей кара данектери. Дал ушул данектеринин тамак сиңирүүнү жакшыртуучу касиети бар. Мындан тышкары киви көп убакыт ачкалыкты сездирбейт. Бул болсо арыктоо үчүн өтө маанилүү. Ананас. Бул тропикалык жемиште тамак сиңирүүнү жакшыртуучу ферменттер бар. Майлуу тамактан кийин жесеңиз, май организмге жай сиңет да, ашыкчаларынын чогулуп калуу мүмкүнчүлүгү азаят.